Кимдин үйүндө ата боло турган болсо, ата же боло турган болсо, карагыла, ата. Кээ бирлер биз энелерди жакшы көрөбүз, бөтөнчө эркектер. Энебиз менен кеңешебиз, энебиз менен сүйлөшөбүз. Энесин өтөт, акырында карасаң атасын түртүп койгон болот. Атасы эчтеке чечпегендей болуп, четте турганын көрөбүз көп убактарда. Ушул нерсе аябай көбөйүп кетти акыркы күндөрчү. Кыргызда сөз бар го, жанагы энеси болушактын баласы ыйлак депчи. Азыр көп убакыттарда энелер баласын тарбиялап атат да. Эркектерди болсо мына четке түртүп койгон. Бул эми биологический ата болгон болсо, ал эч ким эмес депчи. Жок, андай эмес, субханалла. Ошо ата боло турган болсо, эркек боло турган болсо, ошо эркектин өз үйдө турушу чабыл болуп, эчтеке кылбайт, эч нерсе кыла албайт. Жок, ооруп калды керек болсо. Эмнеге отурат үйдө? Мына ошол береке экен. О эркектин отуруп коюшу өзү береке экен, субханалла. Мисалы, аялдарга айтабыз, сабактарга барганда, ай күйөөңөрдү сыйлагыла. Анткен себеп эркектин өзү бары өзү бир береке. Көптөгөн аялдар, мисалы, көптөгөн аялдар күйөөсү барда, күйөөсү менен кошо барып төргө отурат. Ой, тиги куда сөөктү немеси келип калып төргө отурат. Жосо дагы бир нерсе барса, бул баландайдын аялы деп айтылат. Мындай айткан, эч качан жалгыз тигини кемпир деп коет болот. Тиги кемпир келиптир, кемпирлер менен отуруп калды. Бирок эркек менен бара турган болсо, эмне болот экен? Бир жер төргө отурат. Ай, куда сөөктү, тиги эмеси менен чалы менен келиптир. Авышкасы менен келиптир деп турабы? Карасаң, ошол авышка болуп туруп дагы өзүнүн кадыры бар. Демек, канча деңгээлде шариятыбыз, ислам дини, субханалла, эркектин кадырын көтөргөн туугандар. Бирок айтайын дегеним, ата эне бул баардыгыбызга сыйлоого эң бир милдеттүү болгон адамдардын катарына келет.